эми отчет бериштин негизги маселеси эмне үчүн дегенде өзүңүздөр билесиздер, мен дагы ошо Акыл Өсөнбековичке окшоп отчет берүүгө үлгүрбөй калбайын деп отчет берип коеюн деп атамын. Ошол үчүн ушуну сиздерге жеткизип коеюн деп. 2020 жылдын октябрынан азыркы мезгилге чейинки Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин зыяндын уурдун толтуруулар боюнча маалыматы. Урматтуу коллегалар, мен цифраларды айтамын, чтобы кийин адаштырып албасаңыздар, урматтуу журналисттер. Себеби дегенде журналисттер кээде ушундай болуп атат да, цифраларды айтсаң, бир цифраны башка цифрага алмаштырышы менен анан жанагы туура эмес маалымат берип коюшат да. Ошондуктан так айтам, шашпай. Цифраларды алмаштырып албаңыздар. Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар акш долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң акш доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Кылмыш иштерин жана мүлктү ишке ашыруу алкагында төмөнкүлөр күтүлүүдө. То есть биз мына ушул декабрь айынын аягына чейин дагы кошумча 40 миллиард 893 миллион сомдук жумушту аткарып бүтөбүз деген оюбуз бар. Булар азыр кылмыш ишин алкагында каралып жана бүтүп аткан жумуштар. Бул 472 миллион 755 миң доллар болот. Демек, мен жыйынтыктаймын. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024 декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен силерге маалымат берип коеюн. Зыяндын ордун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулары боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук. Мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондго 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадион билесиздер. Ошо жаңы стадионго дагы ушул биздин толукталган акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом. То есть УКМК өзүнүн жанагы топтолгон акчаларынан өз билемдик менен бир дагы сом акчаны биз иштеткен жокпуз жана иштете албайбыз мыйзам боюнча. Ошол акчалардын бардыгы бизге депозитке түшкөн акчалардын бардыгы мына ушинтип бөлүнүп мамлекетке кетет. Андан кийин мамлекет уже бажы кызматы, салык кызматы, республикалык бюджет, став фонд булардын бардыгы анан өздөрү ошол жерде иштетишет. То есть аларга дальше уже биз отчет бербейбиз.
Ошолорго чейин акчаны жеткизип бердик, калганын алар өздөрү иштетишет. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттиги азыркы күндө ачык аукциондор аркылуу 8 миллиард 963 миллион сомдук акча каражатын мүлк түрүндө ишке ашырды. То есть биз, урматтуу коллегалар, муну дагы ачык айтып коюшум керек. 1100 бардыгы болуп 1174 объектини биз кайтардык. Мамлекеттик мүлккө кайтардык. На общую сумму 130 миллиард 510 миллион сомго. Анын сатылганы, бүгүнкү күндө сатылганы 44 объект сатылды, 8 миллиард 963 миллион сомго. Мамлекетке берилген объектилер 184 объекти мамлекетке өткүзүп бердик. Бул эмне деген объектилер? Бул объектилер менде жазылган. Бул объектилер пансионаттар, стадиондор, балдар лагерлери, мектептер, бала бакчалар, заводдор, соода аянтчалары, жер тилкелери болуп кайтарылган. Ошону 184 объектини 47 миллиард сомдук объектини биз мамлекетке кайтарып бердик. Бүгүнкү күндө 945 объект калды. Ченем менен 75 миллиард сомдук объект калды. Бул бүгүнкү күндө жанагы мүлк агенттиги тарабынан сатылып атат. Дагы бир жолу айтайын, биз кайтарып берген объектлердин бардыгы 100% мүлк агенттиги тарабынан аукционго коюп сатылат. Анын сатылышына, баасына, кимге сатылышына биздин эч кандай тиешебиз жок. Аны ошол мамлекеттик орган карап турат. Так.